Кыргызстанда 14-февралга карата коронавирус 46 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Акыркы суткада 236 адам илдеттен сакайып чыкса, 3 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 485 адам, амбулатордук түрдө 2119 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.066 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 192.971 киши айыгып чыкса, 2930 адам каза болду. Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан Бишкек жарык муниципалдык ишканасында Кыргыз Республикасынын бюджет жаатындагы мыйзамдардын аткарылышы териштирилди. Бул тууралуу башкы прокуратуранын расмий сайтында кабарланат. Текшерүүнүн жүрүшүндө Бишкек жарык ишканасынын жооптуу кызмат адамдары тарабынан Кыргыз Республикасынын бюджеттик мыйзамдарынын талаптарын бузуп, ишканадагы товардык материалдык баалуулуктар системалык түрдө жүргүзүлбөгөндүгү аныкталып, жетишсиздик 27.189.678 сомду түзүп, мамлекетке өзгөчө ири өлчөмдө зыян келтирилген. Бул факт боюнча Бишкек шаардык прокуратурасы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 210 беренеси ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу менен кылмыш иши козголуп, шаардык прокуратура тарабынан тергөө амалдары жүргүзүлүүдө. Бүгүн 14-февралда Бишкекте мурдак ички иштер министри Молдомуса Конгантиевди акыркы сапарга узатуу зыйнаты Абдулас Малдыбаев атындагы Кыргыз Улуттук академиялык опера жана балет театрында өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев, Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов, мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, ички иштер министри Улан Ниязбеков, Жогорку кеңештин депутаттары жана коомчулук өкүлдөрү, маркумдун жакындары катышты. Акылбек Жапаров сөз сүйлөп жатып, Конгантиев революциянын курмандыгы болгондугун айтты. Президент Садыр Жапаров маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына барган жок. Мунун алдында Жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов менен көз көрсөтүп барган видеосу социалдык тармактарга чыккан. Молдомуса Конгантиев 12-февралда 64 жаш курагында көз жумган. Ал 1958-жылы Жалал Абад облусунун Майлуу Суу шаарында туулган. Ички иштер органдарында 1979-жылдан тартып иштей баштаган. Милициянын генерал-лейтенанты. 2005-жылы Бишкек милициясынын 2008-2010 жылдары ички иштер министрлигин жетектеген. 2010-жылдагы өлкөдөгү коомдук саясий окуялардан кийин кызматтан кетип, мамлекеттик жана саясий иштерге аралашкан эмес. Конгантиевдин сөгү Бишкектеги аларча күрөстөнүнө коюлду.